Салам достор, амансыздарбы? Ошентип мен Москвадагы 10 күндүк күнүм өтүп кетти. Сиздер ойлодуңуздар мен жоготурдум деп. Мен болсо бул 10 күнүн ичинде бир нече коомдун башчыларына, кызыктуу адамдарга жолукканга жетиштим. Андан сырткары мен Москвадагы Москванын жашоо шартына күндөн күнгө көнүп, жада калса интернет баракчалары да бул жакта жакшы иштебейт экен. Ошолордун баарын өздөштүрүп дегендей күндөрдү өткөрүп атам. Анда эле сиздерге мен 10 күндүк бир аз ар кайсы метродон, шаардын ичиндеги жүргөндөрүмдүн баардыгын бир сыйра чагылдырып койдум. Мен менен болуңуздар, каналыма катталганды унутпаңыздар. Кеттик анда, сиздерди бир сыйра Москвага кыдыртып келейин. Ошону сиздерге Москванын жакшы жерлерин көргөзгөнгө менен бирге кыдыртканга аракет кылдым. Мындан кийин мен Москва шаарында, негизи эле ошол Россиянын бул бурчунда жүргөн менин кыргыз бир туугандарым, жердештеримди кандай жумуш кылат, эмне кылып күнүнүк жашоосун өткөрөт, ушуга окшогон социалдык ролик тартканга, кыска өмүр баян тартканга аракет кылам. Сиздер болсо достор, жакшы каармандар болсо кыска ушул видео тасманы түшө берем. Мен уялбайм, жумуштун уяты жок деп макулдук бере турган, кыргызга үлгү боло турган, негизи Россия жергесинде жүргөн кыргыздардын чыныгы жүзүн чагылдырып берем деген жакшы биздин патриот сөзмөр жумушун атап экинчи жердештерибиз болсо кабарлап койсоңуздар болот. Мен алар менен байланышып күндү белгилешип социалдык ролик чыгарганга аракет кылам. Аман болуңуздар достор. Кудай буйрса мен дагы видеолорду жүктөп турам. Сиздер болсо лайк басып, бөлүшүп, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Аманчылык каалайм баарыңыздарга.